Саламатсыздар, урматтуу биздин YouTube каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жыргалаң Тоолуу Лыжа курортунда Асма Аркан жолдун иши сыналууда. Бул тууралуу Ала Тоо Resort ачык акционердик коомунан билдиришти. Маалыматка ылайык, Асма Аркан жолдун B1 жана B2 линияларында эми тесттик иштер жүргүзүлөт. Алар Австриянын Doppelmayr компаниясы тарабынан чыгарылган заманбап гандолдук кабиналар болуп саналат. Кабиналар жогорку сапаты, ыңгайлуулугу жана эл аралык коопсуздук стандарттарына толук шайкештиги менен айырмалана тургандыгы айтылды. Кабиналарды тесттик түрдө орнотуу адистерге бардык системаларды комплекстүү текшерүүгө мүмкүндүк берет. Атап айтсак, кыймыл механикасы, туруктуулук, асма жабдуулардын иштеши, ошондой эле коопсуздук жана башкаруу системалары каралат. B1 жана B2 линияларындагы тесттик иштер Асма Аркан жолду ишке киргизүүдөн мурунку маанилүү этап болуп саналат жана жабдуулардын жүргүнчүлөрдү кабыл алууга даяр экенин тастыктайт. Күнүнө 600 000 сом Ташиевтердин түбүнө Кыргызнефтегаздагы коррупция жетеби? Кыргызнефтегаздагы Ташиевтердин коррупциялык схемасынын масштабы өтө тереңге кетиптир. Атасынан мураска калгандай эле калашынча мүлжүшүптүр. Аларга тиешелүү 11 компания Кыргызнефтегаздан пайда таап, ишкананын канын сүлүктөй соруп келген. Бул тууралуу Атай Бейшенбек чыгарган маалыматтагы сумманы көргөндүн оозу ачылат. Андагы жазылган маалыматта 2020-2025 жылдары Ташиевтерге тиешелүү Кыргыз-Өзбек Азербайжан Жаллабад нефть компаниясы 322 378 839 сом, Регион Oil жана Таймурастын Моко Group жеке фирмасы 1 миллиард сомдон ашык таза киреше тапкан. Бул жанагы Кыргызнефтегаз чугусундагы Ташиевтерге тиешелүү 11 компаниянын үчөөсүнүн ачык маалыматы. Ошондо бир күндө 3 фирма эле 600 000 сомдой расмий киреше берип турган экен деп жазган Nazar News KG сайты. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Зыян 4,1 миллиард сомдон ашат. Кыргызнефтегаздагы келтирилген зыян Шайырбек Ташиев тарабынан өндүрүлүшү тийиш. Буга чейин Ички иштер министрлиги тарабынан Шайырбек Ташиев Кыргызнефтегаз ишканасындагы коррупциялык схема боюнча кармалганы кабарланган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул боюнча кошумча маалымат берди. Тагыраагы тергөөдө нефти ортомчу компаниялар аркылуу берилип, кийин Кыргыз Petroleum Company мамлекеттик ишканасына кайра сатылып, мыйзамсыз киреше алынганы аныкталды. Алдын ала эсеп боюнча мамлекетке келтирилген зыян 4,1 миллиард сомдон ашат. Мамлекетке келтирилген зыян толук көлөмдө Шайырбек Ташиев тарабынан өндүрүлүшү тийиш деп айтылат билдирүүдө. Учурда тергөө иштери улантылууда. Чегарачыларга Оштун мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаевди чегарадан өткөрбөө буйругу берилди. Чегарачылар Оштун мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаевдин мамлекеттик чегарадан өтүүсүнө тыюу салуу боюнча билдирүү алышты. Бул тууралуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери Cactus Media сайтына билдиришкен. Алардын айтымында, чегара кызматынын кызматкерлерине Токторбаевдин чегарадан өтүп бара жатканы аныкталса, анын өтүүсүнө тыюу салуу керектиги тууралуу билдирүү жөнөтүлгөн. Билдирүү чегара кызматынын кызматкерлеринин арасында таратылып жатканы айтылууда. Бул чечимди кайсы орган жана эмненин негизинде кабыл алганы азырынча белгисиз. Белгилей кетсек, Токторбаев бир күн мурун Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгында сурак алынганы кабарланган. Экс-мэрдин аты буга чейин муниципалитеттин каржылык милдеттенмелерине байланышы бар экени айтылган. Ал эми Жеңиш Токторбаев социалдык тармактарда Ош мэриясынын подрядчыларга карзы бар экенин, бирок бул сумма анын айтымында интернетте тараган 12 миллиард сомдук көрсөткүчтөн бир топ аз экенин билдирген.
Коргоо министрлиги Ысык көлдөгү окуя боюнча түшүндүрмө берди. Коргоо министрлиги Кантта жайгашкан орусиялык авиабазанын Су-25 учагынан октарлардын түшүүсү боюнча окуянын чоо жайын билдирди. Маалыматка ылайык 2026 жылдын 31 мартында болжол менен саат 17:25 Ысык көл районунда окуу тажрыйба учактарынын курал-жарактарын колдонуу менен машыгуу учуулары учурунда 2 ок дары түшүп кеткен. Алар бош аянтка түшкөн. Жабыркагандар жана кыйроолор болгон эмес. Министрлик Орусиянын аэрокосмостук күчтөрүнүн командачылыгы атайын комиссия дайындоо чечимин кабыл алганын, анын жакында келиши күтүлүп жатканын белгилеген. Андан тышкары Коргоо министрлигинин чечими менен окуянын себеби аныкталганга чейин машыгуу учуулары токтотулду. Коргоо министрлиги кошумчалагандай, бул боюнча укук коргоо органдары иликтөө жүргүзүп жатат. Ал эми аскердик прокуратура окуя боюнча иликтөө баштады. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин Ысык көл облусунун үстүнөн учуп бара жаткан аскердик учактан ок дарылардын түшкөнү кабарланган. Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча бул окуя 31 марттын кечинде Ысык көл районундагы Сарыгамаш айылынын жогорку бөлүгүндөгү талаалардын үстүнөн болуп, 2 тешикти пайда кылган. Жабыркагандар жана каза тапкандар болгон эмес. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы бул окуя катталганын жана материалдар аскердик прокуратурага өткөрүлгөнүн билдирди. Сурабалдиева УКМК мамлекетке алган мүлктөр боюнча элге маалымат берүүнү талап кылды. Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева УКМК тарабынан мамлекетке алынган мүлктөр боюнча элге маалымат берүүнү талап кылды. Мыйзамдуубу же мыйзамсызбы, бул боюнча элге ачык айкын маалымат керек болуп жатат. Анткени соттун чечимисиз эле алынган мүлктөр кайтарылабы же жокпу, мыйзамдуу талаага кайтып келебизби же кайтпайбызбы деген суроолор болуп жатат, деди эле күлү Сурабалдиева. Депутат айым бул боюнча УКМК же президенттин администрациясы маалымат бериши керек деп эсептейт. Келсек кимде? Таймураз Ташиев, Жеңиш Токторбаев, Каныбек Досмамбетов, Курманкул Зулушев дагы камалабы. Кече 1 апрель күнү Жогорку Кеңештин мурдагы 2 депутаты Шайырбек Ташиев менен Кундузбек Сулайманов кармалып камакка алынды. Бири УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси болсо, экинчиси досу үзөңгүлөшү болот. Алдыда дагы бир катар белгилүү аткаминерлер кармалып камалышы мүмкүн экени айтылып жатат. Жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дегенде айтылып жаткан маалыматтарга караганда Камчыбек Ташиевдин баласы Таймураз Ташиев, Ош шаарынын экс-мэри Жеңишбек Токторбаев жана УКМКнын Жалал Абад облусундагы башкы башкармалыгынын жетекчиси кызматын аркалаган. Кийин саламаттык сактоо министри болгон Каныбек Досмамбетов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманкул Зулушев сыяктуу бир катар аттуу башчылар камалышы мүмкүн экендиги сөз болуп жатат, деп жазган Назар Ньюс сайты. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасынын атаандаштары белгилүү болду. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы дүйнө чемпиондугуна катышып, дивизион 2Б тайпасында күч сынашышат. Бул тууралуу аталган спорт түрүнүн федерациясынан билдиришкен. Маалыматка ылайык, турнир 6 апрелден 12 апрель күндөрү Болгарияда өтөт. Федерациянын маалыматына ылайык, биздин команда төмөнкү өлкөлөрдүн курамалары менен беттешет. Израиль, Исландия, Жаңы Зеландия, Болгария жана Кытай Тайбейи. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда 2 өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Мектепке кабыл алуу башталды. Биринчи күндө 15.000ден көп бала катталды. Кече 1 апрелден тарта Кыргызстан боюнча балдарды мектепке электрондук каттоо башталды. Кече 17:30 карата 15.626 бала 1 класска катталды. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен кабарлашкан. Аймактар боюнча көрсөткүчтөр: Бишкек 4478 бала, Ош облусу 2630, Жалал Абад облусу 2505,
Баткен облусу 1641, Чүй облусу 1582, Ысык-Көл облусу 1104, Нарын облусу 641, Талас облусу 535, Ош 510 бала. Биринчи этапта ата-энесинин же мыйзамдуу өкүлүнүн тиешелүү мектептин микроучастогунда туруктуу каттоосу бар балдар кабыл алынууда. Белгиленгендей, 1-класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Депутат айдоочулук күбөлүктө акысыз алмаштырууну узартууну суранды. Жогорку Кеңештин жыйынында элеккилүү Улан Бакасов Нарын шаарында жана Нарын облусунда мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү акысыз алмаштыруу мөөнөтүн дагы 1 айга узартууну суруштады. Нарын шаарынын жана облустагы Нарын, Актал, Ат Баш райондорунун элинин атынан айдоочулук күбөлүк боюнча кайрылып жатам. Айдоочулук күбөлүктү акысыз алмаштыруу мөөнөтү бүтүп, эл жетишпей калыптыр. Жешкендердин айрымдарынын категориялары тууралуу эмес болуп калыптыр. Мөөнөтүн дагы 1 айга узартып берүүңүздөрдү эл суранып жатат, деди Бакасов. Эсиңиздерге сала кетсек, 31 мартта Кыргызстанда мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү акысыз алмаштыруу боюнча убактылуу улуттук өнөктүк аяктаган. 1 апрелден тартып күбөлүктү алмаштыруу акысы 1389 сомду түзөт. Жарандар бул документти 083 формасындагы медициналык маалыматсыз 31 декабрга чейин алмаштыра алышат. Сатыев соттордун ишине сырттан кийлигишкен кураторлор жок. 2020 жылдан бери соттордун ишине сырттан кийлигишкен кураторлор жок. Бул тууралуу Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев 1 апрелде журналисттер менен жолугушууда билдирген. Ал мурда соттордун ишине аралашкан куратор болуп келгенин, бирок соңку жылдары андай практика токтогонун айтты. Журналисттердин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кийлигишкен эмеспи деген суроосуна болгон эмес деп жооп берди Жогорку соттун төрагасы. Айтылбек Орозбаевдин видеолоруна комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындалат. Бишкектин Свердлов райондук соту 1 апрелде тейлөө тармагында мамлекеттик тил тууралуу талапты сактоо жөнүндөгү видеолорун чыгарып жүргөн блогер Айтылбек Орозбековдун иши боюнча чечим чыгарган. Ага ылайык блогердин соц тармактардагы видеолоруна комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындалышы керек. Адвокат Жаныш Бараковдун Азаттыкка түшүндүргөнүнө караганда, комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындалып, иш кайрадан каралат. Буга чейин блогердин посторуна прокуратуранын лингвисттери экспертиза жүргүзүшкөн. Кийинчерээк көз карандысыз лингвисттер жүргүзгөн экспертизанын корутундусу алгачкысына карама каршы келип калган. Мурунку соттук териштирүүлөрдө прокуратура блогерге жалпы жонунан 200 000 сом айып пул салууну соттон суранган. Блогер Айтылбек Орозбеков былтыр май айында YouTube'дагы каналында Куликов кофеканаларынын бири жөнүндө видео чыгарган. Ал кондитердик жай башка бир жаранды кыргызча тейлебейбиз деп чыгарып коюшканын айтып, андан соң телефон аркылуу компаниянын операторунан кыргыз тилинде тейлөөсүн талап кылган. Видеонун соңунда блогер Куликов кофеканасына кыргыз тилин ыйлабагандыктан келбөөңүздөрдү өтүнөм деп чакырган. Бул окуядан кийин Чүй облустук ички иштер башкармалыгы блогерге кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же регионалдык аралык кастыкты козултуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Блогер былтыр 6 майда кармалып, кийин үй камагына чыккан. Иш тергелип бүтүп, былтыр июнь айында Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып баштаган Куликов ишканасы блогердин бөгөт чарасын өзгөртүп, аны камакка алууга өтүнүчүн келтирген. Окуя быйыл январдын башында ачыкка чыгып, коомчулукта кеңири резонанс жараткан. Социалдык тармактардын айрым колдонуучулары кондитердик компанияга бойкот жарыяласа, кээ бирлери тескерисинче бул ишканага колдоосун билдиришкен. Соңунда Куликов кондитердик үйү менен блогер Орозбек элдешип, компания соттон арызын кайтарып алган. Бирок соттук териштирүү токтобой турганын, судья же актаган же айыптаган өкүмүн жарыялашы керектигин блогердин адвокаты билдирген.